Biz dün hoştan geldik de 3 gün arkamızdan cürüm den. İçine çalıştı ben az şuraya 10 yıl atarım otursam. Ne oldu? Niye geldiniz? Biz üyce ayı çok 9 balam var. Ne kılayın? 6 balam var diyeyim. Yok, kayaktanız, kayısıl yerdensiz. Şimdi şu 9 balanız var, büyüğünüz yok. Piyonuz kayakta. Geliniz, basın bana. Niçin 9 balanı törötüp koyup üye almayı diyorsunuz? Kana üyünüz? Maldan memeye verdiler padarka kaç. Kim? Çekti padarkaga verdiler. Kim bilir? Hoştan. 85. Siz hoşluk hayırdensiniz. Ben özüm Jallıvattan bulam. Tak, anan, Ana hoşta yaşaydılar. anan. Bizden Sinosko ilgin kaldı transplantasiya girbeydi dep fundament büyük olgan yerden toktatıp koydu. Hayırda? 30 adırda. 30. tuğracıga üyeme salış gerek. Birinciden, ikinciden. Buna siz kaça çıktınız? 37'ge çıktı. 37'ge çıktınız. Üye kılbaysınız mı baldarda? Baldarda üye kılbaysınız. Üye albayı ne kılıp жүресiniz? Meni artıma çurkap жүре бересiniz. Var da mesleğe gaz üye alıp vereyim. Ha siz ne kılıp жүресiniz? Buna 4 sanınız aman eken. Durabı dens olunuz жақсы eken. Akıl esiniz жайын eken. İşte geledi, üydü salgıladı. Buna baldarda, buna kişilikey baldardı, baykuşlardı üşütüp eme kılbay üy salış gerek. Özüңөр. Men артыма чурка багылам. Мына ачык айтып коём. Мына телевидениеге да ачык айтып коём. Чурка багылам мен артыма. Так. Өзүңөр үй салгыла, өзүңөр карагыла балдарды, баккыла. Ошончу сиз жүрөсүңөр. Анан сен аякка барсаң, аякта артыңардан чуркадым, бияка барсаң, бияка артыңардан чуркадым деп, как будто мен милдеттүү. Сиз мына 9 баланы төрөтүпсүз. 9 балаңызды төрөткөндөн ушуга үй салыш керек, буларды окутуш керек, буларды кийиндириш керек, ичиндириш керек. Бизде мына как бы ар үй бүлөнүн ата энеси өзүнүн балдарына жооп бериш керек. Мына алсаңыз алыңыз, мына ипотекадан үйлөрдү салып атабыз. Мыйзамдын чегинде баргыла, силерге окшогон үй жокторго үйдү берели деп атабыз. Баргыла алгыла ошо. А мен каяктан үй салып берем силерге? Ошо чуркагандар токтоткулагы. Мындан ары мен артыма чуркагандар токтоткулагы. Мындай кылып мен ар бир адамга, ар бир үй жокко үй салып берген мүмкүнчүлүгүм жок. Кыргызстанда мындай силерге окшогондор миңдеп саналып кетти. Себеби ушундай шарттар түзүлүп калган ушуга чейин. Ошол үй жоктордун проблемасын чечели деп президентибиз мына ипотеканы салып атабыз. 70 миңден ашык силерге окшогон үй бүлөлөргө үй берип атабыз. 70 миң. Мына кече президентибиз айтты 100 миңге жеткизгиле ошону деп. Көрдүңүзбү? Ошол жерде артыма чурка багыла. Мыйзамдын чегинде баргыла, очередке тургула, үйдү алгыла, пожалуйста, иштеңиз. Иштегиле, бекер окутка көнбөгүлө. Почту кайер турасыңар азыр? 30 адырдын кайеринде? Айыргачтын торойчу деген. Үй барбы а жерде? Көрдө турабыз. Неде турасыңар? Az вакытынчалуу тургула дейт. Бузабыз топпой. Жанында бүт фундаменттер узбойт. Ну правильно. Туура эмес жерге салгансыңар. Мыйзам чегинде болуш керек. Мыйзамсыз жерге салсаңар бузат ошентип. 7-9 балалуу болуп, 7 бала 9 балалуу. 9 балалуу болгуча үй салбайсызбы? Ёлки-палки. Аракет кылыш керек дейм. Мына байкуш балдарды кыйнап не кыласыңар? Буларды алып мен артыман ээрчип чуркап. Туура эмес андай кылганыма. Туура эмес. Бул нарагынан туура эмес. Мен даже үй берип койгондо дагы азыр силер туура эмес иш кылган болосуңар. Сиз инвалид болсоңуз, оорусаңыз, мен башка иш, анда мен ошолорго жардам берип жүрөм. Муну алты саныңыз аман. Кудайга шүгүр. Мен артыма чурка багыла. Макул мен айтам, аким берген. Менин жанагы Кара суунун аким менен сүйлөшкүлө. Хорошо? Буларга бир участок бөлүп берсин. Аким деген айтпайсыңбы ошолорду? Угуп тургула. Мен угуп, мен айтканым, буларга участок бөлүп берсин. Участок бөлүп берсе, анан кийин үй салуу жагында караштырабыз. Макулбу? Всё, давайте үйүңүзгө барыңыз. Мына башкачы жакка барып көрөйүн. Şu Suzak rayonunda Barpayıl округунун территориясында мурдагы спорт площадканын ордуна чоң футболдук академия курулуп атат. Себеби муну айтып атканымдын себеби биздин Кыргызстаныбызда
футболдук академия мындай деңгээлде эч жерде курулган эмес. Мына бизде билесиздер, Жалал Абад шаарында Барселона футболдук академиясы бар. Ал Барселона футболдук академиясы толук бойдон ошол испандык Барселона клубунун карамагындагы ошолордун системасында иштеген академияда. Ал эми бул футболдук академия. Анан сырткары ал Барселона футболдук академиясында өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой айына ошол жерде окуган балдар бир 120дан ашыгыраак бала окуса керек. Айына $1000 тегерегинде акча берип окушат да. Жылына ошондо $11,000-12,000 болушат. Ал эми бул жерде болсо биз эмне кылып атабыз? Бул жердин функциясы башка болуп атат да. Себеби мына айыл жеринде айылдык таланттарды өстүрүшүбүз негизги максат да. Айыл жеринде биз айыл жериндеги биздин таланттарыбыз андай чоң акчаны төлөй албайт. Андай чоң акча менен бир жерге барып окуй албайт, же болбосо мындай футболдук секцияларга катыша албайт. Ошондуктан бул жерде биз футболдук академияны ушундай куруп атабыз. Ошо айыл жеринде өскөн Кыргызстаныбыздын бардык территориясында ушул жөнөкөй үй бүлөлөрдөн чыккан, акчандай төлөй албаган таланттуу балдарды топтойлу деген максатыбыз бар. Ошондон бул жерде мындай өтө чоң футболдук академия жаш балдар үчүн, айылдын жаш балдары үчүн футболдук академия курулуп атат да. Буюрса бул футболдук академия жанагы ушул биздин Кыргызстандын бардык жериндеги таланттарды алып чыгат деген чоң ойдобуз. Академиянда 2 чоң поле болот, бир мини полелерден 5-6 болот, өзүнүн стадиону болот, трибунасы менен өзүнүн стадиону болот. Трибунасы менен стадионун бир 3000ге жакын адам бата турган чоң жакшы стадион кылабыз, стандартный стадион кылабыз. Анан кийин бул жерлерде өзүнүн общитиялары болот, өзүнүн башка бардык шарттары менен бүгүнкү күндөгү жаңы чакырыктарга жооп бере турган футболдук академия болот. Ушуну баштап атабыз, буюрса кийинки жылы ошол ишке кирип калат деген ойдомун. Баясыздар, бир иш кылганда муну бүтүп алайлы, анан тигини кылайлы. Тигини бүтүп алайлы, анан муну кылайлы деп отурбастан бүт бардыгына эмени салган. Масштабты жанагы курушчулар салган. Буга отдельно курушчулар иштей берсин, тигинде отдельно иштей берсин, тиякта отдельно иштей берсин, тиякта отдельно иштей берсин, бул жерде отдельно иштей берсин. Ушунда гана бүтөт да, тез бүтөт. Ата силер бүгүн бул бүткөн курушчулар тияка салып, тигини бияка салып ушуга отура берсең анда көпкө созулат. Биздин максатыбыз эмдиги жылы май айында приблизительно полностью бүтүп калыш керек. Процент 90. Анан июлда даярдайбыз, чөптөрдү өстүрөбүз, тияк кылабыз. Аны муну жасап отуруп, эмдиги жылы ошо августка жетип артышыбыз керек. Эмдиги жылы набор башталыш керек. Макулбу? Ошого катуу иштейм. Мына уже азыр сентябрь, октябрь 2 ай калды. Сентябрь, октябрь, почти ноябрда эле бул жерде иш боло берет, Ушу 3 айда катуураак иштеп, мына эмени общития тургузуп калышыңар керек. Тургузуп үстүн жаап алсаңар, кышы менен акырын жакка жан ремонт кыла бересиң. Эшик рамдарын коюп. Дети бул жерде жүрөт, туурабы? Балдар бу жерде болот. Мына раздевалка, да? Мына стоянкалары болду. Мына общитиясы. Мына общития. Общитияны жакшыраак чоңураак кылса, мына не парк. Парк аллея кылып койгон ошо жакшыраак кылып туруп. Мына бул жол тараптан стоянка, жол тараптан. Жолго кеңири калтырдыгар, мына жол аз кичироок болосун. Запас менен калтырды. Запас менен. Ошо кичироок болосун болот. Значит, стоянкалар бул жакта эле болот. Ичине киргизген жоксуңар стоянканы, туура кылдыңар. Ичине машина кирбеш керек. Бир эки жерге воркаут кылгыла. Мынаяка кыласыңарбы, мынаяка кыласыңарбы, мына жаш балдар көбүрөөк ойнойт воркауттарга. Макулбу, ошо кылгыла. Анан кийин мына жерде кайсы жерде айрыкча учак келгенде балдарды алып келип киргизип, балдар тренировка кылып атканда ата-энелер карап отурат да, туурабы? Ата-энелер отура турган жер болуш керек. Мунун же болсо үстүнө деп коет терраса кыласыңарбы? Ушул экинчи этажына кафе,
кичинекей кафе. Анан ошо ата-энелер карап отура турган, ата-энелер көрүп, мунун үстүнөн карап балдарын көрүп отурат, келип. Дем алып отурат, ата-энелердин удугазын кылып койгула үстүнө. Экинчи этажына макулбу? Көтөрүп жеңилирээк эме кылып туруп эле. Бирок муну деле жакшыраак кылып коюп эле. Сону ата-энелер келип отуруш керек. Чай пай ичип отуруш керек, кофе ичиш керек. Балдарын күтүп отуруш керек. Жарым саат, 1 саат отургандан кийин көчөдө машиналерде отурбаш керек да, мынияктачы. Же көчөдө жүрбөш керек, мисалычы. Же муну полдердин тегерегинде турбаш керек. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтигер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге М-банк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салымыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын.